Өлкө аймагында акыркы учурда болуп жаткан кылмыш жана кырсык окуяларын чагылдырган телегүзөт берүүсү назарыңыздарда. Бул чыгарылышта биздин чыгармачылык топ жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы менен биргеликте Чүй облусунун Москва районунда өткөн рейдтин жүрүшүндө катталган мыйзам бузуу фактыларын чагылдырып беребиз. Как вы управляли автомашиной? Присаживайтесь, уважаемые. Давайте не будем. Валихан, сядь. Руки уберите. Валихан. Нет. Где Тиана? Утром за мной. Gel. Сиздер көрүп турган бул кара түстөгү Volkswagen үлгүсүндөгү унаа рейдтин жүрүшүндө инспекторлор тарабынан токтотулган. Текшерүү учурунда жарандын өздүгүн жана айдоочулугун тастыктаган документтери жок болуп чыкты. Айдоочунун өздүгү такталган соң унаасы айып короосуна токтотулуп, тийиштүү протокол түзүлдү. Ал эми бул күмүш түстөгү дайы үлгүсүндөгү унааны рейд учурунда токтоткон уста унаа башкарып бара жаткан жарандын айдоочулук күбөлүгү жанында жок болуп чыкты. Айдоочу башка бирөөнүн күбөлүгүн көрсөткөн. Мыйзам талабына ылайык унаа айып короосунан орун алып, айып кагазы толтурулду. Бул кара көк түстөгү Ford үлгүсүндөгү унаа айдоочусу мас абалында деген шек менен инспекторлор тарабынан токтотулган. Что там? Здравствуйте. Прапорщик. Текшерүү учурунда тийиштүү документтери да жок болуп чыкты. Айдоочу инспекторлор койгон талаптарга баш ийбей, унааны башка бирөө башкаргандыгын айтып жатты. Я за рулем был, не я был. Баке, присаживайтесь. Руки уберите. Присаживайтесь. Руки уберите. У нас в камере конкретно понял. зафиксировано, Руки. как вы управляли Вы меня- автомашиной. вы меня- нет. Присаживайтесь, уважаемые. Руки. Давайте не будем. Меня Валихан зовут. Валихан, сядь. Руки уберите. Валихан. Нет, руки Присаживайтесь. уберите. не Жақын надо. келіп тарт. Нет. Тарт. Меня не надо тянуть, да? Эй, сядь У меня сам. в машине вещи есть, да? Придешь, заберешь. Садитесь. Не надо меня толкать. Садитесь, Не садитесь. надо меня толкать, Эй. я вам... Руками не махайте, Нет, уважаемые. это вы. Держите Руками руки не при- махайте, Держите, присаживайтесь. держите руки при Присаживайтесь, себе. сигарет курите. Кайым айтышуулардан соң наркология бөлүмүнө жеткирилди. Дуйте сюда. Вот так. Вот здесь должно быть шарик. Не пейте, я сказала, дуйте сюда. А, тут надо. Это сейчас я вам сказала.
Әріптері еметпен нормально үйлесің? Дуй же. Нет, ну не дуйте. Мимо дуйте. В трубочку дуйте, не мимо, в трубочку. Вот теперь дуйте. Еще. Абалы аныкталып, спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталып, айып короосуна жеткирилип, тийиштүү административдик протоколдор толтурулуп, унаасы айып короосуна токтотулду. Ал эми бул ак түстөгү Honda үлгүсүндөгү унаа рейдтин жүрүшүндө айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулган. Ассаламу алейкум. Ne istersin? Çok iyi. Getir ama oturalım canım hadi. Otur. Gel. Текшерүү учурунда аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан жакынкы наркология бөлүмүнө жеткирилди. Абалы аныкталып, спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталган соң, унаа айып короосуна токтотулуп, тийиштүү протокол түзүлдү. Үстүбүздөгү жылдын 17-майында Жалал Абад облусунун Сузак районунда УКМК кызматкерлери тарабынан диний адабияттарды уруксатсыз даярдоо жана жайылтуу боюнча жашыруун басмакана аныкталды. Жалал Абад облусунун тургунунун жашаган жеринде тинтүү жүргүзүү учурунда басып чыгаруучу жабдуулар, компьютерлер жана 5000ден ашык диний адабияттар табылып алынды. Тинтүү учурунда алынган диний адабияттар теологиялык экспертизага жөнөтүлдү. Азыркы учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. УКМКнын кызматкерлери Жалал Абад облустук прокуратурасы менен биргеликте 2022-жылдын 18-майында 18 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Жалал Абад областык башкармалыгынын Базар Коргон райондук көзөмөл текшерүү кызматынын башкы инспекторун кармашты. Аталган көзөмөлдөө текшерүү кызматынын башкы инспектору Базар Коргон районунун тургунунан жеке менчик аймагындагы жашыл аянтчаларды мыйзамсыз кыюу фактысын жашыргандыгы үчүн коркутуу жолу менен опузалап 50 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын талап кылган. Аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 343-беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Кармалган жаран Базар Коргон районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди.